Адыр-адыр тоолордон айгыр минип биз келдик, айгыр башын тарта албай ушул үйгө туш келдик. Орозоңуздар кабыл болсун, урматтуу мусулман бир туугандар. 7 каналда Орозодо 30 сабак теле долбоору эфирде, сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Бүгүн сиздер менен биз Кудай буйруса ушул кайрымдуу бол деген темада сөз кылабыз. Бул ай өзү кайрымдуулуктун айы деп айтышат. Жеке ишкер, юридик илимдеринин мугалими Сарыбаева Назгүл эжекебиз келген. Ассалам алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллах, баракатух. Биринчиден, убакыт таап келгениңизге, ошол Орозодо 30 сабак кылып берем дегениңизге Кудайым ыраазы болсун. Эл журтуңуз менен амандашып алыңыз. Бардык мактоолор жалгыз гана Аллахка таандык, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Ушу кирип келген Орозо айы менен бардык кыргыз элимди чын жүрөктөн куттуктайм. Ассаламу алейкум, рахматуллах, баракатух. Орозоңуз кабыл болсун. Сизди баягы биз ишкер айым катарында, кыргызга кызмат кылган юрист катарында мыкты жакшы билебиз, офицер катарында жакшы билебиз. Жасаган ишиңиз эл үчүн ат көтөргүс, нар көтөргүс. Мына бүгүн 7 каналга келдиңиз. Анда бүгүнкү тема ушул кайрымдуу болду деп атабыз. Анда ушул теманы ачып берсеңиз. Кайрымдуулук бул көчө же бүгүн эле мынтип ойлонуп туруп эле анан чыгып кетип жасай турган иш эмес да. Кайрымдуулук ошо кичинекей бала кезден бери ошо бизге сиңип калган да. Ошо ата энебизден калган. Бир ошо жакшы моментти айтып кетейин. Менин атам үйдөгү жумуш жасалбай эле калсын, бирок башка бирөөнүн муктаждыгын чечип, башка бирөөнө жардам берип келгенге шашып турчу да. Ошол өзүм атам. Ошол бала кезден бери ошо биздин лично мен ошо жүрөгүмө сиңип калган да. Демек бул сиз жана кайрымдуулук иш жасагандарыңыз дагы атадан калыптыр да. Жана аккан арыктан суагат деп. Илерки ушу биздин аталарыбыз эл багар болгон. Ошол эл мен ишим калса калсын, ошо элдин иши калбасын деп, Кайрымдуулук ошо бул жеке эле адамдарга эле эмес, ошо жан жаныбарларга дагы, жерге сууга бардыгына ошо жеке эле материалдык дагы эмес, кетип барат. Берекелүү жамаат деген сонун бир жамаатыбыздар бар экен. Ушул берекелүү жамааттын ишинде көп апалар, эжелер Алла ыраазы болсун, көрсөтүп көп иш жасайт экенсиздер. Ушул боюнча да айтсаңыз. Берекелүү жамаат ошо биз берекелүү жамаатта ошо Кыргызстандын ар бир аймагынан келген айымдар бар. Ар биринин ошо жасаган иштеринен Аллах ыраазы болсун. Ар биринин колу алтын ал жерде. Кесиптер ар башка, бирок максаттары бир. Кесиптери ар бириники ар башка. Бирок баарыбыздын максатыбыз бир, ошо кайрымдуулук. Баарыбыз ошо бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ошо Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ошо кызмат кылып атабыз. Сонун, анан Алла ыраазы болсун. Ошол өткөн иштериңизди көрүп атабыз интернетте. Ошол балдар үйүнө, карылар үйүнө, мектептерге, аскерлерге, офицерлерге чоң иштер жасап атасыздар. Анан буну көрсөтүп, көрсөтпөй. Бунун негизги ошол максаты эмне? Негизги максаты ал жерге барып жардам бергенден кийин аларды көрүп мындай толкундоо болобу, сүйүнүп? Албетте. Ал жерге барып ошо абдан толкундайбыз. Биз аяка ошо жамаатыбыз менен барабыз, ошо өзүбүздүн колубуздан чыккан тартууларды алып барып тартуулайбыз аларга. Ошо Алар ыраазычылыгын билдирет. Алар абдан сүйүнүшөт. Как будто эми өздөрүнүн апалары келгендей ушунчалык бир аябай толкунданып биз жакшы маанайда кетебиз ал жерденчи. Баягындай ичкен ашын жерге коюп дейт го. Ушундай сонун эжелер апалар бар экен, Алла ыраазы болсун. Анан кыргыз дегенде ошол кызмат кылалы депчи. Анан мына өткөндө дагы чогуу ушул Кара Балтада индомго барып келдик. Көчөт отургузган эже апаларды көрдүк. Ошолорго салым кылалы. Кыргызстаныбыз жашыл Кыргызстан болсун, Кыргызстаныбыз өнүп өссүн деп ушундай бир патриот мекенди сүйгөн эже апалар экен. Анан Нурбү деген эже бар экен, Нургүл эже. Анан өзү мындай күн түндөй тынбайт экен. Жанагындай таттуу шириндиктер жасап, Айнур эже жана башка эжелер. Айтайын дегеним ошол сиздердин атыңыздар берекелүү жамаат деп өзү ким койгон? Берекелүү жамаат деп ошо баарыбыз ортодо машвара кылдык. Кеңешип машвара кылып, анан берекелүү жамаат ошо берекелүү болсун деген ниетте болдук да. Атына зат жарашкан. Анан ушул берекелүү жамаат дегенде мынакей
сабактарды берип турат экенсиздер. Балдар үйүнө, жетим балдарга барып мынакей жанагындай илимдин зекетин берип иш чараларды уюштуруп атасыз. Ошолор жөнүндө айтып берсеңиздер. Мастер класстарды өткүзүп атасыздар. Азыр ошо балдар үйүнө барып атабыз. В данное время барып ошо чач тарач боюнча жана кийим тигүү боюнча мастер классты өткөрүп ошол жерден окутуп атабыз балдарды. Ал окуу жайы балдарга ошо сертификат берилет да, аларга дагы мотивация болуш үчүн. Андан ары жөн эле үйрөтүп коюп кетпесен, биз ошо сертификат да берилмей болду да. Ал балдар үчүн абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Окуп бүткөндөн кийин эртеңки күнү ошо өзүнүн курсагын тогузуш үчүн керек болсо делечи, Демек кесип болуп калат. Кесип болуп калат да. Основной эле профессиясы болбосун, бул хобби катары деле үйрөнүп атат кээ бирөөчү. Мен ушуну билип алайын депчи. Кызыккандар көппү же? Кандай балдар? Кызыккандар көп. Азыркы этапта ошо 29 бала, кыздар балдар окутат. 2 группага бөлүп ошо окутуп атабыз. Буюрса. Демек, илимдин зекетин берип аларды кесип алып калсын. Балким алар силерди күтөт болуш керек. Анткени сырттан барып сабак бергенде жакшы. Өткөндө да ошол эжелер барып, жаңы жерге барышып, кыздар медресесинде же мастер-класс жагындай таттууларды, тамак аш, салаттар жасоо боюнча бир жакшы иш-чара өтүшүп келди. Ошол боюнча да айтсаңыз. Ал медресеге бардык, кыздар медресесине. Ал жерде ошо үйдөн келип эле ошо медресеге келип түшүп калышкан да кыздарчы. Анан дайыма эле ошо илим үстүндө да, ал кыздар аз китеп окуп. Анан биздин максатыбыз ал кыздарга барып ошо мектепти, медресени бүткөндөн кийин дагы турмушта кандай өзүн алып жүрүш керек, тамак аш жөнүндө, ошо аял затына эмне керектүү болсо, ошону ошо үйрөткөнгө аракет кылып атабыз да. Сонун. Алла разы болсун. Демек, аларды талап менен үйрөнүп атат окшойт. Ооба, абдан. Биз барганда абдан сүйүнүп ушунчалык күтүшөт, качан келесиздер деп. Анан биз ошо убактыларыбызды бөлүп ошо барганга бардыгына мындай жетишкенге иншалла аракет кылып атабыз. Сон бүгүн мынакей орозодо турабыз. Ушул орозодо кайрымдуу колдор жакшы көрөт экен. Анан биздин ата бабаларыбыз деле алган колго караганда берген кол жогору турат деп. Баягы Тобул, Токтогул атабыз да көп кайрымдуулук иштер жасаган экен. Анан башка мисалы Касым Тыныстанов, Ишенил Арабаев, Жусуп Абдырахманов сыяктуу биздин аталарыбыздын баардыгы ушул иштерге башында турган. Аны ачарчылык учурда кыргыз эмес, казакты киргизип баккан. Ооба. Билесиз. Анан ошол негизи эле кайрымдуулук кылууда мындай акчасы бар адамдар эле кылабы же акчасы жок адамдар эле кылса болобу? Кайрымдуулукту баардык эле адам кыла бербейт да. Кайрымдуулукту ошо жүрөгү таза, ниети түз адам кыла алат да. Акчасы бар адам кыла албайт деле. Кылбай деле коюшу мүмкүн да. Демек, Кудайдын ыраазылыгын табайын деп, өзүнүн акыретин түзүп аткан адам ошо кайрымдуулук кылып, ошол кайрымдуулук кылганда, ал кайрымдуулук кылган адамдан бир нерсе күтпөстөн Аллахтын ыраазычылыгы үчүн табайын деп, ыраазычылыгын табайын деп кайрымдуулук кылып атышат да ошо. Ушул Нургүл эже, ушул ден соолугу ооруса дагы ушул бала чакасы менен, үй бүлөсү менен, күйөөсү менен ушул жасап, анан саткан түшкөн акчасын 90% кайрымдуулук кылам дейт. Ушул туурабы же туура эмеспи? Туура. Ал өзү ушундай бир башкача адам да. Аллахтын ыраазычылыгын таап алган адам деп айтсак да болот да. Караңыз, Анан тиги швейнцехте да иштейм дейт. Анан буйрутма заказдар түшөт дейт, түндөп жасайбыз дейт. Түндөп жасап тургандан кийин ошонун 90%-ын жасайм деп кайрымдуулукка берем дейт же. Карасаңыз кандай. Өзү негизи акылдын адам акылга салса, логикага салса, берсе азайыш керек болчу да. Кээ бир адамдарга берген сайын көбөйөт. Эмнеге? Ал Аллах Тааланын казынасын ачып алганбы же кандай? Аллахтын казынасын ачып алганда, албетте. Ал только ошо жасаган иштерин Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп гана кылат да. Аллах Таала берет, Аллах Таала менен эсептешип алган, Аллах Таала кайра көбөйтүп бере берет. Ал адамдан күтпөйт. Мен жакшылык кылсам, бул адам мага дагы бериш керек деп күтпөйт. Аллах өзүнүн берекесин берип койгон да. Өткөндө бир ажык айтат, ушул ажыга барып калышыптыр. Ажыга барып эле мынтип кетип атсак эле ушул баягы таштанды чогулткан бирөө жүрүптүр дейт. Анан чакырдым дейт. Анан чакырып туруп, ага ошол
акчам жок, меники тиги мейманканада калган экен дейт. Аны алып туруп чөнтөгүмө бир карыз калдым дейт. Карыз калган 100 реал бердим дейт. Берсем ал бакышкаларды столда чуркаган моюн сүйгөн моюн кетти дейт. Анан кийин мейманканага келип, ошол сумкаларды чогултуп кетейин деп атсак дейт. Кетейин деп атсак бир араттар келди дейт. Келип канча адамсыңар, ушундай берди, 10 адам деп анан кийин бардыгына мынтип конверт берди дейт да. Анан конверт берсе эле тиги бардыгына 100 реалдан акча бериптир. А жанагы акча берген азикеге болсо $300 бериптир. Конверт астı эле. Тааныбайт. Карасаңыз, анан айтайын дегеним, кээде ушундай чыгым ыхластан кылса, Аллах Таала 10 эсе, 100 эсе, 1000 эсе көбөйтүп берет эмеспи? Ооба. Ушунун фазилети, пайдалары, берүүнүн жолдору кандай? Сизде да ушундай болду беле? Кээде бересиң, анан сиз күтпөгөн жерден Аллах Таала биз эч жерден күтпөгөн жерден биз бир нерсени мисалы пландап коебуз да, бирок колубузда акча деле жок, эч нерсе деле жок. Бирок ошо жасайбыз деген күнү ошону баарды кайдан жайдан башка адамдарды себепкер кылып, кайдан жайдан болуп калат да. Баардыгы ошо Аллахтын берекесинен да. Демек, чын ыхластан, чын ниеттен Кудай ыраазы болсун деп ниет кылыш керек. Ооба, албетте. Бир колуңуз бергенди экинчи кол көрбөш керек. Көрбөш керек. Анан азыр эми аалымдар айтып калат, ошол берүүдө, кайрымдуулук кылууда жария, анан купуя. Купуясы да жакшыраак дейт. Анан ушул жария эмнеге десе, башка элдер, башка адамдар да көрүп бир кылса деген максатта. Сиздер кайсыл? Биз кандай десем, мындай жария кыласыздарбы же купуябы көбүнчө? Экөөнү тең кылганга аракет кылабыз. Жария кылган себеби башка инсандар да көрүп, ошо ушундай жакшылык, кайрымдуулук иштерди кылса болот турбайбы деп кайрымдуулук кылып калышат деген максатыбыз дагы бар да. Жакшы, анан ошол сиздин уулуңуз ошол бир керемет медреседе окуйт. Буюрса 2 жылда бүтөт. 5 жыл илим алды. Анан ошол баягы уулуңуз дагы ушундай кайрымдуулук иштерге же болбосо кандай жардам береби? Ал азыр ошо медреседе окуп аткан себептен материалдык жактан жардам бере албайт, албетте, бирок моралдык жактан аябай колдойт мени. Абдан колдоп турат. Апа, мындай кылсак мындай болот, шариятта мындай. Ар бир идеяларын айтып, шариятка буяк жагы туура келет, мындай туура келбей калат деп баардык жагынан ошо мени мындай уулумдай түзөп турат да, чындыгында. Демек, келечекте ушул уулуңуз дагы ошол дин алымы болгон, кары болгон, кыргызга эмес дүйнө жүзүнө кызмат кылган адам болсун деп тилек кылабыз. Орозо дуалар кабыл болот. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер 7 каналда Орозодо 30 сабак теледолбоорун көрүп атасыздар. Бүгүн сиздер менен биз ушул кайрымдуу бол деген темада сөз кылып атабыз. Анан жылмай бул садака дейт. Анан кээде ойлойсуң да акча эле бериш керек деп. Көрсө баягы жылмайып учурашса ата энеси менен, бир тууганы менен, кошуналар менен, бу да садака турбайбы? Ооба, албетте. Мусулман адам ошо өзүнүн ошо садаканы жеке эле акчалай же кийим киче менен бербесин, ошо жылмайып койгону дагы садака да. Баракелде. Демек, урматтуу телегөрүүчүлөр, бул орозону биздин сахабалар, пайгамбарыбыз замандаштары 6 айлап күтчү экен. Буюрса бул орозо айда мындай иштерди кылабыз, кайрымдуу иштерди жасайбыз деп. Анан биздин Кыргызстандын жарандарынан айланса болот. Эжелер, апалардан, байкелерден ушундай кайрымдуу колдор жылдан жылга көбөйүп атат. Көбөйүп атат. Мен ойлоп атам, ушул темпте кете берсек, бир 10-15 жылда мамлекеттик деңгээлде көп иштер чечилип, бир дагы мындай үй жок, бир да бир мындай көчөдө калган, же бир муктаж адамдар калбай калат окшойт. Ушул темпте кете берсек деп, анткени бизде мындай жүрөгү йумшак, анан берейин деген адамдар көбөйүп атат да. Бунун пайдасы ушул балким алымдар да айтып калат, ушул дин агартуу өнүп өскөн сайын, алардын жүрөгүнө жеткен сайын ушул нерселер болуп атат деп айтып келишет. Өзгөчө аял кишилер, апалар, эжелер Алла ыраазы болсун, Курманжан энебиз дагы берешем болуптур. Канике энебиз да берешем болуптур. Хадижа эне, Фатима эне, Айша эне, Салих эне, башкалар да айтпайлы, биздин ушул 7 энебиз, 7 атабыз берген колдордон болуптур. Көрсө, алган колго караганда берген кол жогору турат деп, ошо амал кылышкан турбайбы? Албетте. Үйүнө конок келгенди сүйгөн. Пайгамбарыбыз коноксуз отурган эмес дейт Ибрагим пайгамбар.
Демек, бул жөнүндө эмнелерди айтсак болот ушул биздин бирешендүүлүк боюнча, кайрымдуу боюнча? Кайрымдуулук боюнча айта берсек абдан көп да. Ошо хадисте айткандай эле ким бир мусулмандын кыйынчылыгын чече турган болсо, Аллах анын эки дүйнөдөгү кыйынчылыгын чечип коет да, муктаждыгын чечип коет. Анан Урматтуу эле көрүүчүлөр, демек биздин эжекебиз айткандай, ошол кошуналарды билесиздер, ачка жүргөндөрдү билесиздер, ошол муктаждар чечиш керек. Кудай ыраазы болсун, эл көрсүн, эл айчын эмес. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, бул мүмкүнчүлүк, шансты бир эмне кылыш керек, колдонуп калыш керек. Эже биздин азыр бир 4 мүнөттөй убактыбыз калды. Тез эле убакыт өтүп кетти, карасаңыз. Дагы ушул кайрымдуу болуш үчүн, могул колдор кайрымдуу болуш үчүн, жүрөктөр мээримдүү болуш үчүн кандай амалдар жасаш керек? Адам өзү кайрымдуу болуш үчүн эң биринчи ниети түз болуш керек. Жүрөгү таза болуш керек. Жан дүйнөсү таза болуш керек, кеңири болуш керек да. Берешен болуш керек, март болуш керек өзү. Кайрымдуулук ошонун баарын ошо камтыйт да. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, эжекебиз айткандай, ушул оруз айында ошол нерсени адат кылып үйрөнүп алса, мен дагы сиздер менен ушул берекелүү жамаат менен кызмат кылайын десе, кошосуздарбы? Албетте. Анткени жамаатта береке бар дейт го. Жамаатта албетте береке бар. Ошондой эле ошо кайрылып кетем. Кимде ким ошо кайрымдуулук кылам дей турган болсо, биздин жамаатка кошулам дей тургандар болсо, биздин берекелүү жамааттын эшиги дайыма ачык. Биздин ошо кайрымдуулукту биздин жогору жактан ошо президенттер, Садыр Нуркожоевич, УКМКнын төрагасы Камчы Кыдыршаевичтер кандай гана сонун кайрымдуулук иштерди жасап атат. Керемет. Аларды карап ушунчалык ушу жүрөгү сүйүнөт да. Биздин ошо берекелүү жамааттын кылып аткан иши, алардын кичинекей эле да биздикичи. Биз ошолорду көрүп ошо мотивация алабыз. Жогору жакты карап мотивация алып, кичинекей болсо дагы ошо биз ошо берекелүү жамааттын кичинеден болсо да ишибизди акырындан кылып келатабыз иншалла. Мынакей ушу биздин ажообуз дагы, Камчы Кыдыршаевич дагы мынакей жүздөгөн, миңдеген гектар жерлерге көчөттөрдө отурушуп атат. Жакшыдан жашыл бак калсын деп. Анан мына биз дагы ошол ыктыярчылар менен, берекелүү жамаат менен, аксакалдар кыймылы менен, депутаттар менен буюрса ошол оруз айында бүткөн соң буюрса ошол тыйын тыпырлар чогултуп атабыз, көчөттөрдө отурузайын деп атабыз. Карап атат Интомдо 70 гектар жер бар экен. Жерлерин берип атат. Келиңиздер, бар ошол жерге барып аты жөнүбүздү жазып, илип көчөт отурсалы. Демек, Кыргызстаныбыз гүлдөгөн, өнүп өскөн өлкө болсун деп тилек кылабыз. Эже, анда ушул эфирдин соңунда сиздин бир жыйынтыктоо сөзүңүз болсун эл журтуңузга. Темилан агай, устаз, Аллах сизден ыраазы болсун. Сиздин дагы ошо Алла ыраазычылык үчүн кылып аткан иштериңизди баарын көбүнчөсүн билебиз. Көргөзбөй да көргөзүп дагы көп иштерди кылып келесиздер да. Көп жылдан бери Алла ыраазы болсун сиздерден. Ошо бизди бүгүнкү тарткан 7-каналдын жалпы жамаатына дагы чоң ыраазычылык. Жалпы кыргыз элимди ошо кармаган орозосу менен чын жүрөктөн куттуктайм Рамазан айы менен. Алла ыраазы болсун. Сиз дагы ушул 7-каналдын жалпы жамааты орозоңуз кабыл болсун дейт. Эмне тилек кылсаңыз, Кудайым тилектерди кабыл кылсын. Ушундай берүүчү кол болуп, кайрымдуу кол болуп жүрө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип калды. Кудай буйрса, ошол орозодо дуа тилектер кабыл болот дейт. Кыргызстаныбыз өнүп өссүн, күчтүү мамлекет болсун, башка элге колу сунган күчтүү мамлекет болсун, башка элдерге тең ата болгон өлкө болсун деп тилек кылабыз. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.